Сот инфраструктурасын өнүктүрүү бул жөн гана курулуш долбоор эмес. Бул жарандардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүгө, сот бийлигинин ачыктыгын жана натыйжалуулугун жогорулатууга, ошондой эле судьялар менен сот аппаратынын кызматкерлерине өз милдеттерин сапаттуу аткарууга ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган маанилүү кадам. Бүгүнкү пайдубалы түптөлүп жаткан Түп райондук сотунун жаңы имараты да ушул маанилүү реформалардын уландысы болуп саналат. Кыргызстанда сот системасын жаңылоо, анын материалдык техникалык базасын чыңдоо жана жарандар үчүн заманбап шарттарды түзүү багытындагы иштер уланууда. Ысык Көл областынын Түп районунун жаңы административдик сот имаратынын пайдубалына мезгил кутуусу салынды. Ушул адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун кутучасы болсун, Салтанаттуу иш-чарага Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев, президенттин Ысык Көл областындагы ыйгар муктуу өкүлү Бактыбек Жетигенов, Түп райондук соттун судьялары, аппарат кызматкерлери, мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. 3 кабаттуу соттун административдик имараты курулуп атат. Азыркы этапта котлованын казып, обратный засыпкасын кылып, таптап, послойный уплотнениясын бүтүрдүк. Имараттын узундугу 45 метр, туурасы 21 метр, жалпы аянтчасы 3505 чарчы метрде түзөт. Андан сырткары бизде территория 3000 чарчы метрлик благоустройствобуз бар. Сиз эметип койсоңуз, канча убакытта подрядчик? 31 декабрь. Жылдын аягында. 31 декабрга чейин бүтүрүп берет экенсиздер да, буюрса. Жакшы. Жогорку соттун төрагасы белгилегенде, сот реформасы мыйзамдарды өзгөртүү же санариптик технологияларды киргизүү менен гана чектелбейт. Анын маанилүү багыттарынын бири соттордун материалдык техникалык базасын жаңылоо. Бул жерде курула турган жаңы сот имараты келечекте адилеттүүлүктүн, мыйзамдуулуктун жана жарандардын укуктарын ишенимдүү коргоонун бекем ордосу болуп, Түп районунун тургундарына көп жылдар бою ак кызмат кылат деп ишенемин. Биздин негизги максатыбыз мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу, ар бир жарандын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын ишенимдүү коргоо, ошондой эле коомдун сот бийлигине болгон ишенимин мындан ары да бекемдөө. Райондук соттун жаңы административдик имаратынын курулушунун башталышы аймактагы сот адилеттигин ишке ашырууга багытталган маанилүү кадам. Жаңы имарат сот кызматкерлерине ыңгайлуу жана заманбап иш шарттарын түзүп, сотко кайрылган жарандар үчүн да бардык талаптарга жооп берген шарттарды камсыз кылат деп ишенем. Мезгил кутуусу келечекке жасалган маанилүү кадам, бирок анын мааниси муну менен гана чектелбейт. Анткени сот имаратынын курулушу жөн гана жаңы имарат куруу эмес. Бул мыйзам үстөмдүгүн бекемдөөгө, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого багытталган шарттарды түзүү болуп саналат.